Егер сабырыңыз жетсе, бұл видеоны аяғына чейин көрүңүз. Өтүнүч бир гана. Комментарийде жаман жакшы айтышпайлы. Болгону сапаттуу суроого сапаттуу жооп издеп үйрөнөлү кыргыз коому. Кызуу кандуулукка алдырбай, бир божомол дөдөмөл менен жөйлөшпөй, байыркы ишеним жөнүндө кеп кылалы. Шайтан, тозок, бейиш деген диний ишенимдер бар. Шайтан адамзатка эмне зыян кылды эле? Бир факты барбы? Адамзат тарыхында шайтан бирөөнү басып алып, муздап салыптыр, же зордуктап коюптур, же шайтан бир момундай зыян келтириптир коомго деген. Бул диний мифтер. Тозок деле, бейиш деле ошол. Тозок бул агрессияны тыя турган коркунуч ишеними. Бейиш бул адамды соорото турган сыйлык сыяктуу берилген түшүнүктөр. Социалдык жана психологиялык аспектиден айтып атам муну. Ал заманда прокурор болгон эмес, полиция болгон эмес, соттор болгон эмес, мыйзам болгон эмес. Ошон үчүн адам баласын диний мифтеги мифологиялык бир символдор менен адамды башкарып келген. Ал эми 21-кылымда биз шайтан жөнүндө же тозок, бейиш жөнүндө айтканыбыз бул фейк маалыматтар сыяктуу эле эч айырмасы жок. Биз ошол 21-кылымдын прогрессинде, IT технологиянын заманында диний талаш тартыштан мурда биз жөн гана суроо коюп көрөлүчү. Кээде таксырлар пайгамбарлардын осуяттарын көп оозанат. Эмне ошол пайгамбарлар диктаторлорго демшик берген, мындай айтканда, устатпы. Болбосо көп учурда падышаны Кудайдын көлөкөсүнө теңеген ошо пайгамбарлар. Демек, канчалаган пайгамбарлар адамзаттын канына забын болуп келишкен. Мындай айтканда, пайгамбарлар демек ошо диктаторлордон да коркунучтуу зулум бу. Муну үчүн кызуу кандуулуктун кереги жок. Тек гана жаздыкка баш койгондо ойлонуп жатып көрүңүздөр. Биздин адайы кадыр түндө бул жөн гана оозубуздагы шилекейди чачыратып кеп куруу эмес. Кыргыз коому канткенде жаңыча жашоо моделине үйрөнөт, канткенде комфорттуу жашоо курат, канткенде дүйнөлүк атаандаштыкка жарамдуу эл болобуз. Өнүккөн элдер дин жөнүндө талаш тартышты эбак чекит койгон. Көп катын алуу же болбосо биздеги агрессиядагы күнүмдө кызыл камчы эркектер жөнүндөгү талкуулар көп болуп атпайбы? А биз алдыга өнө турган, өсө турган учурдагы көйгөйдүү маселелерге